Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейримдүү, ырайымдуу жараткан Алла Тааланын аты менен баштамакчымын. Алла Таалага чексиз алкыштар, даңктоолор, мактоолор болгон болсун. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Акыр кыяматка жакын адам баласы өз ата-энесине каршы чыгып, ата-энесин наразы кылып, бир туугандары менен болгон мамилеси салкындап, ортолоруна ажырым түшүп калат. Ошонун алдын алуу максатында төмөнкү зарыл сабакты бөлүшүп кетмекчимин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жаатта мындай деп айтып атат. Ибн Мажа риваятланган хадистен биринчи хадис булагы бул имам Бухари рахимахуллахтын калемине таандык айтылуу Адабул Муфрат китеби. 173 хадис пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай деген. Инналлаха юсикум би уммахатикум. Аллах Таала биринчи кезекте энеңерге жакшы мамиле кылууну осуят кылат, буйрат. Сумма юсикум би уммахатикум, жана экинчи кезекте дагы энеңерге жакшы мамиле кылууга буйрат деп атат да, эскертип атат. Сумма юсикум би абаикум, энеңерден кийин атаңарга жакшы мамиле кылгыла. Сумма юсикум бил акраби фал акраб, андан кийин жакын туугандарга, ата-энеден кийин жакын туугандарга сөзсүз маани берип, ортодогу ажырымды жок кылып, жакшы мамиледе болгула. Ал эми 171 номердеги келген, сандагы келген хадисте Азирети Ибн Умар ата баласынан Аллах ыраазы болсун, бул түбү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисине барып калат. Мындай деген: "Маниттака раббаху", ким жараткан Алла Тааладан корко турган болсо. Бул деген сөз такыбачылыкка ыктап, арамдан алыс болуп, адалга жакын боло турган болсо. Өзгөчө туугандар, Рамазан айынын урматы адамдардын жүрөгүнөн кетип баштап, баягы туура эмес кемчиликтер менен, башка нерсе менен алек болуп калып атат да. Ошон үчүн Рамазан айыны такыбачылыктын негизи кылып, пайдубал кылып типтеп алалы. Ким Кудайдан корко турган болсо, ва васала рахимаху, туугандары менен болгон байланышын чыңдап бекемдесе, кандай жакшылык күтүп турат дейт. Такыбачылык кылып, туугандары менен болгон байланышты бекемдесе, нусия фи ажалихи, анын өмүрүнө береке берилет. Ва сара малуху, байлыгы адалдан кенен көп болот. Ва ахаббаху ахлуху, үй бүлөсүнүн астында кадыр баркка, сыйга, урматка ээ болот дейт. Демек үй бүлөдө урматка, кадыр баркка ээ болгон адам, демек сөз өтүмдүү болот. Демек ал үй бүлөнүн кызы дагы, балдары дагы мындайча айтканда тарбиялуу болуп, ынсаптуу болуп чоңоет деген сөз. Бул туугандык мамиле туурасындагы биринчи колдонгон баалуу булагыбыз болду. Экинчи болсо Сахих ибн Хиббан би тартиб ибн Балбан деп Ханафи алымыбыздын тартиптеп берүүсү боюнча өтө чоң хадис жыйнагы Сахих ибн Хиббанда 440 санда төмөнкү баалуу хадис келген. Буга маани берели туугандар, өтө маңыздуу хадис болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Инна а'жала таати савабан силатур рахим". Бул дүйнөдө Аллахын буйрган таат ибадаттардын, Аллахтын буйруктарынын жана сооп иштеринин эң тез адам баласы үзүрүн көрө турган, майнабын көрө турган жана сообу дароо жете турган амал бул силатур рахим, туугандар менен болгон байланыш деп атат. Акыретке жетпестен эле бул дүйнөдө анын сообун, жакшылыгын көрөт дейт. Хатта мынакей бул жерде түшүндүрүп берип атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: "Хатта инна ахлал бейт ла якуну фажаратан". Шунчалык деңгээлде үй бүлө мүчөлөрү күнөөкөр болот дейт. Намазын толук окушпайт, орозосун толук кармабайт, мисалы ошо окшогон күнөөкөр болушат жараткандын астында, бирок фатанму амуалухум, ага карабай алардын байлыктарында береке пайыз болот. Ва яксуру ададухум, кадимкидей үй бүлөнүн саны көбөйүп, береке пайыз, береке аларды каптайт деп атат да, камтыйт. Кайсыл шарт менен? Ида тавасалу, туугандык мамилеге бекем турушса, өсүп өнүп, алардын байлыгына дагы, үй бүлө мүчөлөрүнө да кадимкидей жараткандын берекеси балкыйт. Ва ма мин ахли бейтин ятавасалуна фаяхтажун, Аллах Тааланын бул ааламга, жалган дүйнөгө бекиткен өкүмү, мыйзамы ушундай: кайсыл бир үй бүлө туугандары менен бекем, ынак, жакын мамиледе болушса, эч кимге муктаж дагы болушпайт, бирөөгө зар, бирөөгө кор дагы болушпайт дейт. Албетте, туугандык мамилеге ыктап эле баягы Кудайым буйрган парыз, милдет иштерди таштап коюу деген сөз эмес. Аллах Таала буйрган парыз иштерди биринчи кезекте аткаруу менен адамдардын аксы болгон тууганчылык мамилеге ыктаса деген сөз. Үчүнчү хадис булагы бул Мусаннаф ибн Абдурраззакта 20231 хадисте төмөнкү зарыл маселе келген. Саласун ман кунна фихи ра'a ва балахунна qabla mautihi. Тескерисинче, ким 3 жаман амалды аткара турган болсо, өлүмүнөн алдын анын убайымын тартат, анын жамандыгын көрөт, анын кесепети аларга жетет дейт. Биринчиси мен qata rahiman amarallahu bihan tuusal. Кимде ким уланышы милдет болгон, керек болгон тууганчылык мамилени үзө турган болсо. Экинчиси
бир мусулман адамдын байлыгын алдамчылык жол менен алып жалган эле касам ант иче турган болсо, үчүнчүсү кимде ким мындай бир дуасы бул дүйнө менен эле чектелип, Аллах Таалага кайрылбай, бул дүйнөлүк максатта эле дуа кыла турган болсо, анда анын жакшылыгын көрбөйт деп атат. Үч нерсе. Биринчиси, мынакей Аллах Таалам ибадаттардын ичинен эң сообу көбүрөөк жана бул дүйнөдө үзүрүн көрө турган жакшылык бул тууганчылык мамилени кылган дейт. Ал эми Аллах Таалага ушунчалык Аллахтын астында жексур боло турган, акыреттен алдын бул дүйнөдө анын убайымын, азабын көрө турган нерсе бул тууганчылык мамилени кесүү, тууганчылык мамилени жаргатакы ортого ажырым салуу дейт. Мынакей кайсы бир коом өздөрү күнөөкөр болгонуна карабай, бирок тууганчылык мамилеге бекем ыктаса, Аллах Таалам алардын рызкысын кемитпейт, алардын сандарын дагы кемитпейт. Эгерде алар тууганчылык мамилени буза турган болсо, фатакил амвалухум, байлыгы да кадимкидей азаят, алардын саны да азаят, өлүм житим, мындай жоготуу, кырсык каптайт аларды деп атат да. Ал эми жалган касам менен ант менен ичилген ант бул адам баласын акыркы жон терисине чейин шылып, байлыкты 1-2% азайтып коет дейт. Тууганчылык мамиленин бул дүйнөдөгү көрсөткөн жакшылыгы себепкер болгон акыреттеги оор азабы боюнча мынакей бул 2 хадис булагы сонун айтып берди. Үчүнчү бул ошол Сунан Абу Давуд, Ханафи чоң алымыбыз Шейх Ахмад Ас-Сахранфури рахимахуллах Базлул Мачгуд фи Халл Сунан Абу Давудта 4902 номер менен санда төмөнкү хадисти алып келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ма мин замбин аждару ай юаджжилаллаху таала ли сахибиха ал-уқубата фи д-дунья ма ма яддахиру лаху фил ахирати мислул баги ва катиатур рахим." Эки күнөө бар дейт. Аллах Таалам ошо эки күнөө эсин бул дүйнөдө акыреттеги күтүлүп жаткан оор азаптан сырткары дейт. Андан бөлөк бул дүйнөдө тез арада өзүнүн азабын, кырсыгын, жамандыгын жөнөтөт дейт. Эгер тобо кылбаса эле, анын алдын албаса. Ал кандай коркунучтуу эки күнөө экенин десе, биринчиси мислул баги дейт. Ылдый жакта Ханафи алымыбыз Шейх Саханафури түшүндүрүп берип атат. Чектен ашуу деген бул зулумдук дейт. Адамдын акысына бөөдө кирүү, жаманатты кылуу. Экинчиси туугандар менен мамилени үзүү. Бул дүйнөдө эле чоң бир жамандык күтүп турат дейт. Кудай Аллах Таала андан сактаган болсун. Акырында мынакей Ханафи чоң алымыбыз Шейх Мулла Аль-Кори Миркатул Мафатих китебинде Мишкатул Масабихтин төмөнкү хадисине түшүндүрмө берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, бул хадис Мишкатта 20270 номерде келип атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Юстажабу лил абди ма лам яд'у би исмин ау катиати рахмин." Кайсы бирөөңөр дуа кыла турган болсо, эки нерседен алыс болуп дуа кылса, анан дуасында шашып кетпесе, качан кабыл болот деп. Дуасы сөзсүз кабыл болот. Аллахым ар бир ыхлас менен кылынган пенденин дуасын өз даргөөнөн кабыл кылат. Бирок эки нерседен алыс болсун. Биринчиси күнөөнү аткарып атып, токтотпой, андан тобо болбой күнөө кылбасын дейт. Экинчиси абу катиату рахим, туугандык мамилени үзүп коюп, ортого ажырым салып, катташпай коюп, билип туруп, анан жаратканга калп эле дуа кылып отурбасын деп атат да. Этият болуш керек. Аллах Таалам эки дүйнө жамандыгынан сактаган болсун, туугандык мамилеге бекем болуп, Рамазан айында такабачылыкты бекемдеп, туугандар менен болгон мамилени чыңдөөгө мүмкүнчүлүк түзүп берген болсун.